Саламатсызбы? 28 ноябрдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин мүчөлөрү тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорун демилгелегендер парламент төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов. Алар туудагы күн нурунун формасын өзгөртүүнү, ошондой эле түндүктөгү чамгарактын санын 4кө чейин көбөйтүүнү сунушташууда. Демилгечилердин пикиринде учурда түндүк менен күн нурунун көрүнүшүндө дилемма пайда болуп жатат. Алар туу боюнча түрдүү чечмелөө бар. Сүрөттөлүшү күн караманын гүлүнө же болбосо боз үйдүн тышкы бетине окшош сыяктуу деп айтышууда. Примов комитет жыйынында сүйлөп жатып, тууну ар кандай чечмелеген жагдайды жоюу үчүн чара көрүүгө мезгил келип жетти деп белгиледи. Анын айтымында Кыргыз Республикасынын туусуна күн нурларынын жаңы эскизин иштеп чыгуу үчүн азыркы мамлекеттик символиканын авторлору тартылып, алар математикалык эсептөөлөрдү жүргүзүп, чиймелерин тартып, тийиштүү иштерди жасашкан. Туунун авторлорунун бири Жусуп Матаев комитет жыйынында туунун азыркы версиясы өзгөрүүгө дуушар болгонун, башында так күн нурун элестетип турган форма сунушталганын белгиледи. Буга депутат Дастан Жумабеков жооп берип, алардан күндүн нурунун түз экенине далил келтире алышабы деп сурады. Ошондой эле эл өкүлү тууну өзгөртүү маселеси боюнча референдум өткөрүүнү сунуштады. Депутаттардын тууну өзгөртүү боюнча демилгеси коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Тууну өзгөртүү демилгесин президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да колдогон. Ал эми сот түздүгүндөн айрым колдонуучулары депутаттарды мамлекеттик символиканы өзгөртпөөгө чакырып, туу өзгөртүлбөсүн деген флешмоб башташкан. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Юстиция министрлиги кылмышка шектелгендерге, пробациялык көзөмөлгө алынгандарга байкоо жүргүзгөн электрондук билериктерди сыноодон өткөрүп жатат. Билериктер үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алууда натыйжалуу экени айтылат. Маалыматка ылайык, электрондук билериктин жардамы менен шектүүлөрдүн кайда жүргөнүн жана зомбулукка кабылган жабырлануучуларга канчалык жакын экенин байкаса болот. Министрлер кабинети кылмышты тергөө процессине электрондук билериктерди киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна киргизди. Мыйзам кабыл алынса, кылмышты тергөө жана сот өндүрүшүндөгү бир катар көрүнүштү санариптештирүү жана оптималдаштырууда шарттар түзүлөт. Тагыраагы коркутуу, зордук зомбулукка байланышпаган анча оор эмес кылмышка шектелип камакка алынгандар азаят дешти министрликтен. Ошондой эле учурдагы мыйзамга ылайык электрондук билериктерди мурда соттолгон адамдарга да колдонсо болору белгиленди. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. УКМК мурдагы депутат Борис Сандын уулу Александр Санды маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого шектеп кармады. Александр Санга карата уюшкан топту жана кылмыштуу коомдоштукту каржылоо жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдаштыруу беренеси менен кылмыш иши козголду. УКМК Сан 2024-жылдын 4-январына чейин тергөө абагына киргизилгенин билдирди. Тергөөнүн версиясы боюнча Сан Мадина базарынын негиздөөчүсү Турсунтай Салимовдун уулу Илшат Салимов менен сүйлөшүп алып, коркутуу аркылуу курулуш компанияларынын биринен $300,000 турган премиум класстагы кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз ээлеп алган. Атайын кызматтан аталган батир Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, ошондой эле кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу менен алектенген Александр Сандын намына катталганын кошумчалашты. Сандын үй бүлөсү 59 даана кымбат баалуу кыймылсыз мүлккө, анын ичинде жалпы баасы $80 миллион түзгөн коммерциялык багыттагы мүлккө ээ экени айтылат. Ошондой эле аларга тиешелүү бир катар мүлктөр бар экени кошумчаланды. Мадина базарынын негиздөөчүсүнүн уулу Илшат Салимов 20 ноябрда издөөгө алынган. Анда атайын кызмат Салимов Сан сыяктуу эле Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылап турганын билдирген. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Чечен активисти Мансур Мавлаев Чеченстанга депортацияланып калбаш үчүн Кыргызстандан чыгып кетти. Активисттин айтымында аны мекенинде коркунуч тооруп турат. Анын адвокаты Бакыт Автандил Кавказ Реали басылмасына курган маегинде Мавлаев өлкөдөн Бишкек шаардык соту аны камактан бошотуп, бирок өлкөдөн чыгаруу чечимин күчүндө калтыргандан кийин чыгып кеткенин билдирген. Ал депортация болуп калбаш үчүн республикадан чыгып кетти. Кантип чыгып кеткенин билбейм. Ал соттун чечимин аткарып Кыргызстандын аймагынан өз алдынча чыгып кетти десек болот, деди ал. Мавлаев август айында кармалганы белгилүү болгон. УКМКдан активисттин радикалдык идеологиялар менен байланышы бар экенин жана мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, өлкөдө Орусиянын жасалма паспортун алып жүргөнүн айтышкан. Оппозициялык кыймылдын өкүлдөрү эгер Мавлаев Чеченстанга экстрадицияланса, өлкө бийлиги анын көзүн тазалайт деп чочулап келген.